Кыргызстанда бул шаардык мэрия болобу же башка өкмөттүк органдар болобу, алар кабыл алып аткан чечимдер, алар жасап жаткан аракеттерди көзөмөлдөө дээрлик жок эсе деп айтсак болот да. Жарандардын бул процесстерди көзөмөлдөө укугу болсо дагы ал колдонулбай келет да. Бул алар жасап аткан иштер, чечимдер канчалык эффективдүү, экономикалык жактан канчалык өзүнүн эффектисин алып келет деген так конкреттүү сандар деле жок да. Мисалы үчүн бийлик айтып коет, бул бизге керек деп. Бул эмне үчүн керек, жана кандай сандар менен ал негизделет деген нерсе жок да. Мына ушул көзөмөлдүн жоктугу бул ушул иштин тескеринче кайра мындан дагы эффективсиз болушуна алып келип аткан жокпу? Аябай кызыктуу суроо. Бизде биринчи эле эң чоң кыйынчылык эмнеде турат айтайынбы? Биздин стратегия жазылган, мисалы үчүн 40-жылга чейин жаздыбыз азыр, 17-жылга чейин жазылган убагында. Бирок ошол стратегияга алып баруучу жолдо жазылган эмес да. Ошол стратегияга баруучу, мисалы үчүн биздин пландарыбыз, ар ишкананын, ар мекеменин өзүнүн планы ошого жараша дейличи, байланган эмес да. Мындайча айтканда, биздин чоң бир глобалдуу стратегиябыз бар, баарын жарыялаганбыз, андан кийин эч ким эчтеке билбейт эмне болуп атканын. Жана ал стратегия иштейби, иштебейби деген дагы көзөмөл кабарда жок, көзөмөл кылганга иши жок, себеп дегенде ага алып баруучу план жок. План деген эмнеден туруш керек? План деген ар бир ишкананын өзүнүн ошол стратегияга багытталган планы болуш керек. Жылдык, жарым жылдык, бир айлык деген. Ошонун баары жазылгандан кийин дагы бул баары ачык айкын болуш керек. Буну сиз, мен көбүз көрө билишибиз керек. Мисалы үчүн мэрия деп атпайлы, Бишкек шаарынын мэриясы деле, мэриянын алып бараткан жумуштарын көрө турган болсок, бүгүнкү кылып аткан жумуштарын биз кече күнү сайттан көрүшүбүз керек болчу да. Же болбосо бир жыл мурда көрүшүбүз керек болчу. Бишкек шаарынын мэриясы кийинки жылга могул пландар бар экен, 2018-ге, 2019-го моундай пландар бар экен, мынча акча корулот экен, мындай жумуштар кылынат экен деп конкреттүү түрдө да. Ошондуктан бул нерсе жазылбаган үчүн бул нерсе бизде күнүмдүк, турумдук болуп, мэр алмашкан сайын эле жаңы план түзө калышып эле, ар ким өзүнүн оюна жараша, ар ким өзүнүн каалоосуна жараша эле план түзө калып, же популисттик балким керек учурларында пландар түзө калышып эле иш алып бараткан көрүнүп турат азыркы учурда. Мынакей, сиз өзүңүз дагы Сингапурдун Ли Куан Ю университетинин мамлекеттик башкаруу жагын окуп келдиңиз. Эгер ушул мамлекеттик башкаруу жөнүндө айта турган болсок, бизде көбүнчө мамлекеттик башкаруу десе бул элге кызмат кылган орган эмес, тескеринче бир элди башкарган, өзү каалагандай башкарган орган катары калыптанып калгандай да мамлекеттик органдар. Ушуну аябай туура айтып кеттиңиз. Бизде чынында эле түшүнүк башкаруу менен калып кеткен да. Биз баягы СССРдин убагында калып, коммунисттик убагында калып, дагы эле Москваны карап отурбайлыбы? Ошондой нерсе болуп атпайбы? Бизди бирөө башкармайынча биз жашай албайбыз деген түшүнүк тилекке каршы бизде терең сиңип калган. Ал эми өнүккөн ал эми негизи туура айта турган болсок, бул мамлекеттик башкаруу дегенде мамлекетти башкаруу эмес, бул ошол мамлекеттинде иштеп аткандар, мамлекеттик органдарда кызматкерлерди башкаруу болуп эсептелет да. Ошолор аны ишти уюштуруу да. Ошону уюштуруу да, эл үчүн иштеп берүү деген ошондой келет. Эл негизи Аристотельден баштап карай турган болсок, демократия деген эмне деп айтылган да? Бул элдин ою, элдин пикири да, туурабы? Эл башкаруусу деп айтылат эмеспи? Эл башкаруу дегенде эл баары албетте 6 миллион кишиге башкара албагандыгына байланыштуу жогорку кеңешти шайлайбыз. Ал эми жогорку кеңеш 120 депутат да албетте бүт экономиканы башкара албаган үчүн алар өкмөттү шайлайт. Ушундай нерсе да кыскасы. Бул ошондо элдин өкүлү деп эл шайлаган үчүн эл ошо биз иштеген ишкерлер болсун, башка биздин жарандар болсун, алар салыгын төлөп атышат. Салыгын төлөгөндөн кийин ошол салыкка түшкөн акчанын негизинде ошол азыркы бийлик, азыркы мамлекеттик органдагылар иштеп атышат. Ошол айлыкты алып, ошол жерден оокат кылып атышат дейли. Ошон үчүн алардын милдети негизи элге кызмат кылуу да. Элге кызмат кылуу дегенде бул жерде сиз дагы туура айтып кеттиңиз башында, биз элди башкаруу эмес да, элге кызмат кылуу, элге эң жакшысын сунуштоо, элге эң жакшысын берүү да. Мисалы үчүн мен үчүн өтө бир кызык жагдай болду. Мынакей могул жанагы көчөдөгү бак дарактарды кыюуга келгенде, мэрия муну жолдорду кеңейтишибиз керек, себеби трафик маселесин чечишибиз керек деп негиздеп койду. Элдер болсо буга каршы болуп атты, бирок мисалы үчүн шаар бул элдики да. Демек бул жерде биринчи кезекте негизи эле башкарууда бул ошол шаарга ээлик кылган элдин пикири жогору туруш керекпи, же мисалы үчүн ошол баягы убактылуу башкарып турган адамдар өздөрү билгендей эле башкара берсе боло береби деген мындай бир кызыктай. Албетте, антип азыр категоричный деличи айткан оор. Бул азыркы учурда бактардын кыйылып атканын карай турган болсок, мен мындай айтар элем, бир эксперттик оюмчу. Биз мэрия катары, мамлекеттик орган катары баардык мүмкүнчүлүктөрдү карап чыгып карабадыкпы деген суроодо
мисалы үчүн баардык жол кеңейтүүдөн сырткарыда эмне болушу мүмкүн туурабы? Светофорлорду кошумча кылуу же болбосо башка кичинекей көчөлөрдү ошол каерде мүмкүнчүлүк болсо ошолорду кеңейтүү, башка жерлерде мисалы үчүн көчөнүн бойлоруна машина койдурбоо дегендей светофорлорду оңдоп, түздөп чыгылса, иштей турган эрежесин тууралап, ошонун баарын кылгандан кийин анан акыркы бир чара катары ошол бактырак кылганга бара атабызбы деген суроо да. Эгер андай ойлонгон болбосо, анда тилекке каршы бул туура эмес. Себеп дегенде бул бактарак бул элдин байлыгы, биздин жердин байлыгы да. Негизи эле бизге бактар, биз Кыргызстанда Бишкек шаарыбыз жашыл шаар деп өмүр бою мактанчубуз. Бирок акыркы 5-10 жылда мактана албай калдык да. Чынында эле сиз айткандай башка альтернативалык варианттар каралбагандай да. Мисалы үчүн ошол эле мегаполис Лондон же болбосо башка ушундай чоң шаарларды алсак, ал жердеги көчөлөр Бишкектикинен да өтө тар да. Жана ал жакта мисалы үчүн 2 этаж автобустар жүрөт. Бирок ал жерде балким коомдук транспорттун иши абдан жакшы болгон үчүн жанагындай жолдорду кеңейтүү жана машиналарга шарт түзүү деген баягы Бизде деген болот го. Бизде ар бир проблема чыкса, биз проблеманын түпкү себебин издебейт экенбиз да. Мисалы үчүн азыр жолду эмнеге кенейт атабыз, анткени жол бизге керек, эмнеге машина көбөйүп кетти дейт. Машина эмнеге көбөйүп кетти деген суроо эч ким койгон жок да. Машинаны азайтуу жолу кандай деп, ошондон баштап эле биринчи. Машина азайтуу жолу оңой эле. Азыр карай турган болсоңуздар, шаарда статистика жүргүзгөн киши жок болсо керек, бирок аябай кызыгат элем, бирөө жарым кылсачы. Бир саатта бир светофордон канча машина өтөт, ошонун ичинде канча киши бар депчи, бир машинанын ичинде. Мен ойлойм, бир машинанын ичинде бир деле киши болот да күндүз убактачы. Ошондо бир киши канча деген жерди ээлеп, ар 5 минут 10 минут сайын ошо жолдон өтүп турган болот да. Бул деген канчалык деген чоң бизге ошол айтпайлы, трафик болот, ошо канчалык деген пробка болот, ошонун баарын себептери бар ошол жерде эмесчи. Балким чын эле себептери, пробкалардын себеби, ушу жол батпай аткандын себеби машиналар жалгыз айдаганыбыз үчүн да. Эгер биз айткандай мамлекеттик транспорт, ошол эле автобус, троллейбустарды эле же болбосо микроавтобустарды коюп, жеке этаж автобустарды коюп, ошолорду иштетип элге жеңил кылсак, шаарда тургундарга элечи. Мисалы мага деле жеңил болмок да, ачык айткандачы, мен деле колдонгум келет эле. Бирок айла жок, колдоно албайсың, бизди шартты билесиздер. Аны ар кимибиз өз машинабызды минип чыгабыз көчөгө. Туура? Бир үй бүлөдө 2 машина болот азырчы. Эгер балким ошол биздин мамлекеттик транспортты, шаардык транспорт туура коюп алсак, балким жеңилдеп түшмөк шаарчы. Анан ошонун негизинде балким салыгын көбөйт, шаарга кирүү, машиналарга кирүүгө тыюу салгыла. Ошондой альтернативаны издемейинче, мен оюмча, туруп эле бактарактын баарын кыйып салган дагы туура эмес да. Ошон үчүн бул жакты биз карабагандан кийин, демек бул жакта ишибиз бизге аткарылган жок да. Демек биз бул жактагы ишибизди аткара албадык. Жеңил жолуна качып атпайлы баарыбызчы. Жеңил оңой экен, албетте, кесак алып кыя калсаң, көзгө да көрүнөрлүк экен болчу. Жол ачылып калат, кеңейип калат. Кайра жанагы жалгыз айдаган машиналар, жалгыз унаа айдагандар кайра эле жыргашып, ошол жолду айдап чыгышат. Мына сиз азыр мындай ачык даана нерселерди эле айтып жатасыз да. Мындай ошол эле маалда сиз өзүңүз мамлекеттик башкарууну дагы өздөштүрүп келдиңиз. Анан мына ошол сыртынан карап туруп айтканда, бул ушул ачык даана нерселерди мамлекеттик органдар, ошол эле шаар бийлиги билбегендиктен ушундай болуп жатабы, же маселе эмнеде? Эмне үчүн ушул кырдаал бизде жылдан жылга эле кайталанып келе жатат? Аябай жакшы суроо. Бул мен деле көп ойлочумун, билбегендик, анан компетенция жетпегендик деп. Көп эмес сүйлөшүп көрдүм, 5-6 жылдан бери аралашып жүрбөйлү. Баары акылдуу, баары эстүү кишилер, баары эле окуган. Бир ойлоп калдым, мен оюмча бул жерде эң чоң проблема бизде көйгөй бул каалабаган үчүн да. Эрк жок. Бизде эрк жок, анан дисциплина жок да. Ошо эки нерсе. Булардын жоктугунун себеби ошо дисциплинада да. Дисциплинанын жоктугунун себеби эмнеде? Анткени эч ким баш ийбейт. Ар ким өз алдынча. Биз баягы акыркы убактарда көрүнүп калбадыкпы? Регион бөлүнө калабыз, партия бөлүнө калабыз. Партия бөлүнгөндөн кийин мамлекет башкарууда ошондой башкаламандар башталат да. Бир мисалы үчүн ошол эле өкмөттү ала турган болсок, өкмөттү шайлаганда парламент атабыз, парламент деген кадимкидери соода жүрөт экен, туура? Бир министерствону башка партия алат, тиги министерствону башка партия алат. Премьер-министр ал жерде жөнүндө коюлуп калган киши болуп калат да, көрүнөт да. Ошон үчүн бул ошо айткым келгени, бул эрк жоктугу, ошол дисциплина жоктугу, анан ошол башаламансыздык алып барат да. Эгер мындай шартта мамлекеттик органдар өзүнүн жумушун эффективдүү аткара албай атса, анда балким ошол эле өнүккөн өлкөлөрдүн мисалына карап туруп, жанагы жеке тармак менен кызматташуу деген принципке өтүү керектир. Негизи туура айтып атасыз. Башкаруу системасына жеке сектордун ролу аябай чоң. Бирок биздин Кыргызстан шартында тилекке каршы биз көрүп атпайлыбы, азыр ГЧП деп атабыз, государственный частный партнерство депчи. Бул нерселер иштебейт, иштеген жок да, бүгүнкү күнгө чейин иштебейт дагы.
эми кайра эле келип эрк маселеси кайра эле эрк маселесине келип кайра эле тартипке үйрөтпөйлү, кайра эле келип мыйзамга такап атабыз да бизчи. Бизде жарыялап коебуз жогорку деңгээлде, бирок ылдыйкы деңгээлде иш алып баштаганда эле ар башка органдар башка тарта баштап, отделаны журкан тарта баштаган сайын ишкерлер киргенден коркот ал секторгачы. Мамлекет менен иштегени жеке сектордо иштегенден коркотушпайбы. Ошон үчүн бул жерде азыр биз бир эки кагазды мыйзамды чыгарга алып эле биз жакшы кылдык, мынакей чоң тендер жарыяладык, азыр чоң бир эме долбоор алып баратабыз деп элди алдаган туура эмес да. Бул жерде системалуу түрдө биз оңдомоюнча, биз баштан аягына чейин тазаламайынча дейли, долбоорду.